Ар бир өзүнü бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы азап тозоктон, кыйынчылыктан сактаймын деген адам үчүн, бактылуулукта жашайм деген адам үчүн Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде bir neçe ayetlerde eskертүү берген. Алардын биринчиси Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаман абсара фали нафсихи. Кимде ким акыйкатты билип, өзүнүн ким экендигин билип, жаратуучунун астындагы милдетин билип, кыла турган иштерин билип, көзү менен дагы, жүрөгү менен дагы көргөн болсо, анын бардыгы анын өзү үчүн. Экинчи аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ман амила салихан фали нафсихи. Kim жақшы амалдарды кылган болса, салих амалдарды кылган болса, ал дагы өзү үчүн дейт. Андан кийинки аятта "Оман тазакка фа иннама ятазакка ли нафсихи". Kim өзүнүн күнөөлөрдөн арылтса, kim нафсисини тазаласа, kim арам окаттан, зынадан, жаман нерседен, күнөөлөрдөн алыс болгон болса, ал дагы өзү үчүн дейт. Оман шакара фа иннама яшкуру ли нафсихи. Kimde kim Алла Тааланын бергенини, адамдардын жакшылыктарына ыраазычылык билдирген болса, ал дагы өзү үчүн. Андан кийинкиси "Фаман ихтада фа иннама яхтади ли нафсихи". Ал эми акыйкатты билип, туура жолду билип, ошол жолдо баскан адам болсо, ал дагы өзү үчүн дейт. Бирөө үчүн эмес. Ал адам өзүнү бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы кыйынчылыктан, азап тозоктон, бактысыздыктан сактады дейт. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ар бир нафс, ар бир адам өзүнүн кылган ишине байланган. Ишин кандай болгон болсо, натыйжаң ушундай болот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жашообуздагы эң негизги болгон план, ар бир адам, ар бир акылдуу адам үчүн эң негизги болгон план бул өзүнү бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы азап тозоктон сактап, бактылуу жашап өтүү. Ушул Алла Таала айткан аяттар ар бирибизге таасирлүү болсун. Ар бирибиз ушул аяттарга амал кылайлык. Алла Таалам баарыбызды бейиште жолуктурsun.